Ошон үчүн мен президенттикке аттанганым ошол болгон. Ошон үчүн Садыр Жапаров бийликке келди, бул победа эмес, бул трагедия деп айтып атканым ошол. Анткени ал өстүрүп кете албайт да. Ага энергия керек да. Жанагы энергия кийбесе Зүлфия жазмак беле. Энергия кийбесе менин сөзүм закон болот беле. Закон болбойт эле. Ошол сыяктуу эл башчынын энергиясы болуш керек. А энергиясы болбосо, мисалы атада кандай сыпат болот? Чындык, улуу, кайтпас, көптү көргөн, бир аталык деңгээлге жеткен адам ата болот. Анан эле тетиги 10 жыл артта калган психология менен чыга калган адам кантип элди болуп кетет? Аалам колдобосо. Экинчиден, Абдылдаевка каршы чыгып алыштı. Кандидаттын баарын айттым дей, кандидатураңарды алып койгула. Бул силердин ордуңар эмес, бул от күйүп кетесиңер деп. Кудайга каршы чыкты, ааламдан буйрулган адамга каршы чыкты. Аалам мыйзамына каршы чыкты. Ошондуктан мени лечение эмес эмне кылыш керек экен? Силерди окутуш керек. Адамзатты окутуш керек. Кыргызды окутуш керек. Эгер азыр кыргыздын психологиясын тезинен өстүрө билбесе, энергия өлтүрүп коет, кырсыктатып коет. Баягы касиети кысылып калат деп коет го кыргызда. Касиети кысып атат деп коет го. Ошондуктан